Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу калайык калкыбыз, урматтуу кыргыз элибиз, сиздердин баарыңыздарды кирип келген ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана Аллах Таала баарыбызга тынчтык, берекет, молчулук, токчулук беришин тилейбиз. Рамазан айын Аллах Таала ушул айды бизге берекелүү кылып бергенин бир себептеринен бири ыйык Куран назил болгон ай. Бул Куран-ы Керимибизде Бакара сүрөсүнүн 183 аятында айтылып атат. Эй имандуулар, силерден мурдагыларга орозо айы буйрулгандай, силер үчүн да буйрулду. Орозо айы такыба болуңуздар үчүн өтө керектүү, өтө маанилүү деп. Ошондуктан Аллах Таала бизге фарз кылгандыктан орозо айын сөзсүз түрдө ибадат менен өткөрүү биздин милдетибиз болуп эсептелет. Исламдын 5 шарты болгон түркүктөрдүн бириси орозо болуп эсептелет. Анын биринчиси таухид келемеси ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулаллах, экинчиси намаз, зекет, ажылык жана алардын ичинде эң татынакай орозону да Аллах Таала белек кылып берди бизге. Орозо таң аткандан күн батканга чейин Аллахымдын ыраазылыгы үчүн тамак аштан, жыныстык мамиледен алыс калуу менен аткарылган ибадат болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын кудси хадистеринин биринде Аллах Таала бизге кабар берип жатат. Кимде ким орозону тутса, тамак аштан алыс калып, жана ошондой эле жыныстык мамилелерден алыс калып тутса, аны мен үчүн туткан болот. Жана сообун дагы өзүм берем деп жатат. Ошондуктан ушундай жашнакай, татынакай убакытыбызды текке кетирбестен Аллахымдын ыраазычылыгына, сүйүүсүнө ээ болуу үчүн аракетибизди баарыбыз жасап кетели иншаллах. Анда эмесе биз сиздерге кичинекей программа жөнүндө да кабар бергим келет. Бул программа иштебеген, үйдө отурган айымдарга ылайыктуу болуп эсептелинет. Эрте менен таң атпастан ооз бекитүүдөн мурун жарым саат мурун туруп тахажжуд намазын окусак болот. Андан кийин оозубузду бекитсек болот. Ысырапка жол бербестен Аллах Таала өзү жол көрсөткөндөй, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай оозубузду бекитебиз. Андан кийинки убактыбызды ибадат менен алек болсок болот. Андан кийин ишрак намазын, духа намаздарын күтсөк болот, эгер оор келбесе. Ишрак намазы күн чыккандан кийин 45 мүнөттөн кийин окулат. Андан кийин духа намазын окуп, андан кийин истирахат убактындагы өткөрсөк болот. Андан кийин ошону менен күндүзгү жумуштарыбызды бүтүрүп, кечинде ооз ачууга убакыт жетип келет. Ооз ачканда дагы биринчи суу менен, андан кийин хурма менен, жеңил тамактар менен ооз ачуу баарыбыз үчүн ыңгайлуу болот. Ооз ачып бүткөндөн кийин куфтан намазын окуп, таравих намаздарын окуп, баарыбыз үчүн пайдалуу болгон дуа зикирлерибиз менен алек болуубуз эң жакшы болот деп эсептеймин. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Ушул орозо айын пайдалуу өткөрүүнү Аллах баарыбызга жардам берсин. Орозо бул сабырдын жарымы деп айтылат. Орозо айында бир гана ашказаныбыз менен эле орозо тутпастан, кулагыбыз менен, көзүбүз менен, оозубуз менен, тулку боюбуз менен, рухубуз менен орозо тутуп, биз бул орозо башталганда башка адам болсок, бүткөндөн кийин башка адам болуп чыгуубуз абзел болот. Аллах Таала ушунчалык айларды берекелүү кылып берген, өзүнүн береке жааган айын туура пайдаланып, Аллах Тааланын берген белектерин алып калуу баарыбыз үчүн насип кылган болсун иншаллах. Урматтуу бир туугандарым, 3 орозо жөнүндө кабар бергим келет. Өткөн орозо, болуп жаткан орозо жана келечектеги орозо жөнүндө. Өткөн орозону биз кайтара албайбыз. Эгер тутпаган болсок, албетте анын карызын тутуп бере алабыз, бирок андай болбойт, өз убагында туткандай. Эгер ошол убакытта таравих намазы окуй албай калган болсок, аны дагы кайтарып окуй албай калабыз. Ошондуктан өткөн орозо биздики эмес. Аны кандай өткөргөн болсок, ошондой боюнча калды. Ал эми келечектеги орозо жөнүндө мен дагы айыз эчкимиз айта албайбыз. Аллахымдын насиби, ал орозо бизге насип болобу, болбойбу? Ал эми азыркы орозо эң негизги орозо ушул. Ушул орозого катуу карманып, ушул орозону эң жакшы убакытыбызды жумшап, эң жакшы деңгээлде өткөрүү
баарыбыз үчүн насип кылсын. Урматтуу бир туугандарым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын ыйык жашнакай хадистеринде дагы бир жакшы кабарлар бар. Аллах Тааланын айтып жатат: эгер кимде ким жакшы ниет кылып, Аллахтан үмүт этип орозо кармаса, анда Аллах Таала анын өткөн бүткүл күнөөлөрүн кечирилүүсүнө кепилдик берип жатат. Анда эмесе ушул убакытты текке кетирбестен баарыбыз пайдаланып калууну насип кылсын Аллахым. Жана ошондой эле орозо бир гана руханияттын, адамдын руханиятына гана таасирин тийгизбестен, анын дене мүчөсүнө, тулку боюна дагы таасирин тийгизет. Айымдарыбыз ар дайым сулуу болушту каалашат. Бул сулуулануу айы деп айтсак болот. Ички сулуулануу, сырткы сулуулануу жана ошондой эле акыл эстин өсүүсүнө дагы чоң таасирин берет. Биз баарыбыз билебиз, медицинада нерв клеткалары восстановление болбойт. Бир гана орозо кармаганда, бир аз адам ач калганда, ошол нерв клеткалары калыбына келип баштайт. Ошондуктан кайра өзүбүздү калыбына келтирүү айы деп да эсептесек болот. 11 айдын султаны болгон орозо айыбыз сулуулуктун айы, мээримдүүлүктүн айы, жана ошондой эле калыбына келүүнүн айы, алдыга жылуунун айы, жакшылыктын айы, берекенин айы. Иншаллах баарыбыз үчүн ушул айларды жакшы өткөрүүнү насип кылсын. Келечектеги орозолордо дагы бирге болуу менен биргеликте тынч болуңуздар, аман болуңуздар.